ошол өкмөттүк эмес уюмду мыйзамды сактоого талап кылыш керек. Бирок ачыкка чыкпай атат деп атпайбы, ошо бүт баары эле ичинде калып атат депчи. Мына өзү айтып чыкты. Мындан ары эми окуя кандай өнүгүшү мүмкүн анда сиздин көз карашыңызда? Эгерде мыйзам бузуулар болсо, анда тиешелүү органдар Мисалы, бул адам ошо чечиш полицияга кайрылыптыр, ошол коалициядагы иштерди текшерүү боюнча. Бирок ал жерде айтып атат, жакшы текшербей коюшту, анткени ал жерде байкоочу кеңеште Динара Ушакунова мүчөлүк кылат экен, балким ошол дагы таасирин тийгизген үчүн жакшы укугумду коргобой атышат деп атат да. Анда прокуратурага кайрылсын. Түшүнүктүү. Нуркамил мырза, ошо Динара Ушакунова азыр айтпадыбы, мындай билдирүүнүн артында бир кызыктар тараптар бар, анан баягы учурунда чын эле ошол айыптоолор айтылбай, эми гана айтылып жатышы, бул ошол учурда мисалы сиздердин мыйзам долбоору жазылган убакта айтылышы, экөөнүн ортосунда бир байланыш барбы же бир сыр болушу мүмкүнбү? Мисалы мурун кийин айтылбай, мисалы 2010-жылы бул киши 11 жылдай коалицияда иштеген, азыр сиздердин мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган учурда гана чыгып атат да. Эми тигил же бул уюмдун башка ишканалардын коллективинин арасында ар мезгилдерде ар түрдүү ушундай карама каршылар болушу мүмкүн. Бирок биздин аракетибиз конкреттүү бир жанакындай уюмга каршы багытталган жок. Мен Өмүр Акуновду чын-чынына келгенде тааныбайт деле экенмин, чынын айтайын. Анан биздин жанакы аракеттерибиз азыр эми ушул Ашыра Акунованын эле ишканасына уюмуна каршы багытталды деп Бул бир мисал катары көрсөтүлүп атат да. Эми булар өздөрү айтып атышат, ошол ушундай карама каршылыктын болгондугунун өзү ушул биздин мыйзамдын зарылчылыгын көрсөтүп турат да. Айкындуулук боло турган болсо, жетекчилик деле маселен ушул эле айткан маалыматтарга каршы нерселерди коомчулукка айтып чыкса болот, өзү эле көрсөтүп. Коомчулукка ачып чыгып атат деп ойлойсузбу азыр ушунун аркасы менен? Эми менин оюмча бул жерден бүдөмүк эле сөздөр болуп калды да. Анда ошо Нуркамил мырза, эгер мисалы мыйзам долбоорун эгерде бир аз чечмелей турган болсок, мисалы мыйзамга ылайык бейөкмөт уюмдар 6 ай ичинде чет өлкөлүк агент катары катталбаса, ишмердигин токтотуш керек деп жазылганда, анан чечмелеп бересизби? Мисалы чет өлкөлүк агент дегенде коомчулук жалпы тыңчы же шпион деп эле түшүнүшөт да, анан сиздер деле ушундай кабылдайсыздарбы? Жок, бул жерде мыйзам түрүндө жазылып аткандан кийин бул сөздү юридикалык түшүнүк катары кабыл алыш керек да. Ал эми юридикалык сөздө агент деген сөз бул ушул өкүлчүлүк катары эле кабыл алыш керек. Ушундай түшүнөсүзбү сиз деле? Англис тилинде бөлөкчө маани болот. Кыргыз, орус тилинде туура айтасыз, шпионго барабар болуп калып атат. Азыркы мыйзам долбооруну сиз түпкүрүндө кандай кабылдап жатасыз? Кандай мааниде жазылган? Түпкүлүндө демократияга каршы. Эмне дегенде Кыргызстан Орто Азия мамлекеттеринин арасында, СНГ мамлекеттеринин арасында ушу демократия куруу боюнча алдында кетип бараткан. Эгер ушул мыйзам долбоор кабыл алынып калса, артка кеткен болобуз. Эмне кызыкчылык бар мыйзам долбоорунун аркасында? Бул жерде мындай түшүнүксүз түшүндүрмө болуп атат да. Биз демократияда алдыда кетип аттык элек, анан артка кетип калабыз. Биздин максат алдыда кетишпи? Биринчи алдыда жүрүшпү биздин негизги максатыбыз. Мен ойлойм, биздин негизги максатыбыз кыргыз мамлекеттигинин кызыкчылыгын сактоо, кыргыз мамлекеттигинин мындай стабилдүү өнүгүшүнө, туруктуу өнүгүшүнө шарт түзүү, кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо жана кыргыз элинин кызыкчылыктарын коргоо. Ушул негизги болуш керек. Анан демократиялык эле деген түшүнүктү абсолютташтырып алып эле, анан кийин биз демократияда алдыда элек, анан артка кетип калдык деген түшүнүктөр болбош керек деп ойлойм. Чындап эле туура эмес түшүнүп атасыздарбы? Жок, Кыргызстандын конституциясында жазылган. Кыргызстан демократиялык мамлекет деп жазылган. Биз ошол чыныгы демократияны курушубуз керек. Азыр толугу менен курула элек. Эмне дегенде шайлоолор адилетсиз болуп атат. Анан ушул өкмөттүк эмес уюмдар боюнча дагы мына жүздөгөн, ондогон жылдар жашап жаткан европалык мамлекеттер, чыныгы демократиялык мамлекеттерде стандарттар түзүлүп калган да. Анан ошол мыйзам ошол стандарттарга жооп бербейт. Мисалы Кыргызстандын ошо юстиция айтпадыкпы азыр, ошо 17 миң деп көргөзүп атышат, 19 миң бейөкмөт уюм бар депчи. Анан мисалы аларды батыш өлкөлөрү, эл аралык уюмдар, ошол эле Орусия, Түркия жана араб өлкөлөрү каржылай тургандыгы ачык нерсе да. Анан мындай каржылоодун аркасында ошо демократиялык баалуулуктарды таратуудан башка эч кандай кызыкчылык жок деп так эс айта аласызбы? Так эс айта алам. Эмне дегенде бул биринчи мыйзам долбоор эмес. Акаев, Бакиев убагында дагы ушундай чабуулар болгон коммерциялык эмес уюмдарга каршы. Акыркы чабуу 2009-жылы болгон. Ошол бийликтин колунда ГКНБ бар эле,
милиция бар эле, прокуратура бар эле. Ошол авторлорун сураганбыз, ошол сиз эле берген сурооду сураганбыз. Жок дегенде бир өкмөттүк эмес уюмду атагылачы, Кыргызстанга каршы иштеген, ошол чет өлкөдөн акча берген организациянын пайдасына иштеген деп. Бир дагы уюмду атай алышкан жок. Азыр деле ошондой. Чындап эле чабуулбу? Мынандай болуп атат да, мен конкреттүү түрдө айталы да, кайсы пунктту демократияга каршы келип атат? Мен ушу суроону бергим келип атат да. Биз айтып атабыз. Эгерде тигил же бул уюм кандайдыр бир чет элдик уюмдун өкүлчүлүгү болсо, ал ошол өкүлчүлүк катары тиги каттоодон өтсүн деп атабыз. Агент катары бирок. Жок, ал агент эмес, жөн эле өкүлчүлүк катары. А экинчи пункт менен, эгерде ошондой эле уюм ошол чет элден жанагы финансы булактарын алган болсо, ошолордун иштерин аткарган болсо, жана деп атабыз, жана саясий иштерге аралашкан болсо, эгерде анда агент деген статус алсын деп атабыз. Бирок саясий активдүүлүк деген термин жакшы мындай чечмеленген эмес деп атат да мыйзам долбоорунда, ошондойбу? Албетте, бул эми жанагы талкуу стадиясында болуп атпайбы? Чындап эле бул жерде бар. Менин оюмча бул дагы Ал так жазылбаса, башка деле социалдык парламентке барганда өтөт болуш керек деген эмеденчи дагы тактоолор киргизилет. Албетте, бул жерде аныктама берилиш керек. Но азырынча эмнеге дароо эле аныктама берсе болбойт? Эми бул кыйыныраак нерсе. Бул жерде коомчулукту тартыш керек, окумуштууларды тартыш керек да. Мындай болуп атат, анткени сиздер мисалы социалдык багыттагы, социалдык долбоорлор менен иштеген бейөкмөт уюмдарга тиешеси жок деп атпайсыздарбы? Мисалы саясий ишмердүүлүк менен. Ошол эле учурда эгерде жанагыдай саясий активдүүлүк жөнүндө терминге эгерде баа берилбесе, анда баарына эле тийиштүү болуп калат да кайра, э? Жок, булар эми мамлекеттик кээ бир мезгилдерде уюмдардын, бийликтердин аракеттерине дагы кандай бир деңгээлде таасир этүүгө аракеттер жасап атышпайбы? Ошолдон улам деп атам да. Вот маселе ушул эле, мына азыр ушул мыйзамдын долбоору жаңыдан пайда болгондо эле мына биздин президент Европада жүргөн мезгилде ушунчалык ал жөнүндө сөз болду да, чабуулдар. Жок, автордун айтканы мыйзам долбооруна дал келбейт. Эмне дегенде биз мыйзам долбоорунун нормаларын группалап чыктык. Биринчи группа жалпы коммерциялык эмес уюмдарга каршы экен. Чет өлкөдөн каржы алабы, албайбы, аларга жаңы отчет киргизилип атыптыр да. Алар азыр 3 отчет тапшырат. Салык инспекциясына, социалдык фондго, стат комитетке. Аларга 4-нчы отчет киргизип атыптыр. Юстиция министрлигине ай сайын отчет берип турасыңар деп. Мисалы эгерде бардыгы ачык болсо, финансы жагынан бардыгы татынакай болсо, эмне коркуунун кереги бар? Мунун кереги жок да. Эмне дегенде бул ашыкча биринчиден коммерциялык эмес уюмдарга жумуш болот. Алар ушул эле каерден канча акча алып атат, салык инспекциясына отчет берип атпайбы, социалдык фондго берип атат. Дагы бир ошол ким кызыкса, ошол салык инспекциясы менен чогуу эле келип, бүт документтерди карап текшерсе болот. Ошол отчетторду элестетип көрсөңүздөр, 3000ден ашуу отчетту окуу үчүн эле юстиция министрлигинин штатын канча кишиге көбөйтүш керек. Азыр анда ошол Азаттыкка Freedom House уюмунун өкүлү Аскат Дүкенбаев дагы мыйзам долбоор туурасында пикирин билдирген эле. Анда угуп алып талкуузлансак. Этот закон, который принят по российскому образцу, он Бул орусиялык мыйзамдын көчүрмөсү жарандык коомду басып турууга ылайыкташкан. Орусияда бул мыйзамдын иштеши жакшы натыйжа берген жок. Биздин жарандык коом ансыз деле ачык. Биз киреше булагыбызды да, ички жана сырткы өнөктөштөрүбүздү да жашырбайбыз. Укук коргоо органдарынын кандай иштегенин эске алганда, бул мыйзам жарандык коомго басым жасоого ачыктан ачык курал болуп берет. Менимче бул мыйзам колдоо таппайт, анткени парламентте акыл калчай билген депутаттар да бар. Эгер эле мыйзам кабыл алынчу болсо, Кыргызстандын эл аралык аренадагы аброюна шек кетет. Өлкө ичинде болсо жарандык коомдун нааразылыгын жаратат. Биз шамалдын кай тараптан сокконун болгоп атабыз. Бул авторитардык режим орногон Орусиянын эпкини. Кыргызстанга кандай режим керек экенин биз башкаларсыз деле билебиз. Бизге нагыз элдик, чыныгы демократиянын режими гана жарашат деп ойлойм. Национальным интересам. Это демократический режим. Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык _KG.